Ассаламу алейкум, урматтуу Кызыл Кыя шаарынын жашоочулары жана ошондой эле Кызыл Кыя шаарына келип кеткен коноктор, баарыңыздарга бир маселени айтып өтүүнү туура көрдүк. Эгерде туура көрсөңүздөр, ой пикириңиздерди калтырып комментарийге жазсаңыздар жакшы болот эле. Себеп дегенде биздин Кызыл Кыя шаарыбыздын, биз туулуп чоңойгон шаардын албетте жакшы жана жаман жактары бар. Биринчи жакшы жактардан айтып өтсөк, биз Кызыл Кыя шаарыбызды өнүгүп өсүшүнө биринчиден тилектешпиз, экинчиден бул биздин шаар болгондуктан биз ар бир күн сайын өнүгүшүнө салым кошуп турганга, моралдык жактан, материалдык жактан өнүгүп өсүшүнө биз дагы кайдыгер карабашыбыз керек деп эсептейм. Себеп дегенде биздин жолдорубуз оңдолуп, тротуарларыбыз оңдолуп, ошондой эле жашылдандыруучу суулар чыгып туруучу түтүктөр коюлуп, ооруканаларыбыз жаңыдан ремонттолуп, деги эле айта берсе, мурдагыдан бир топ жакшы шаарыбыз өнүгүп, чоң шаарлардын катарына кошулуп баратат. Бул жерде негизи айтылып өтүүчү маселе азыр өзүңүздөр көрүп турган бул жол чырак жашыл жанганда ушунчалык жарык берип турат көчөгө. Бирок биздин ушул светильниктей болгон спальный комнатадагы шам чырактай болгон прожекторлорду айтайын деп чечтим. Ушул прожекторге көптөгөн акчаларды коротуп, биздин жетекчилерибиз ишенип, бирөөлөргө бул ишти тапшырган туура беле же туура эмес беле деп ойлоп калдык да. Себеп дегенде ушул ар бир прожекторге дагы оңой эмес акча бөлүнөт да. Бул жерде болсо көптөгөн прожекторлор бар. Бул чырактарды башка шаарлардан чоң мисалы алсак, Оштон же болбосо Баткен Ош жолдорунан байкасаңыздар, ушул келе жаткан машинанын, дальний берип келе жаткан машинанын чырагындай жапжарык болуп турат. Биздин Кызыл Кыя шаарыбыздын ортосунда ушундай Кытайда эң арзан боло берет деген мааниде алынгандай чырактар болуп калгандыгына биз ыраазы болбой турабыз да. Чындыгында мисалы сиздер деле өзүңүздөр ой пикириңиздерди калтырып кошулуп өтсөңүздөр болот да. Ушунчалык кеткен чыгымга ушундай бизге светильник алып келип коюп койгон туура эмеспи деп ойлойм да. Ушул жарыктардын астына, турбаларына, башка жерине, сапатына сөз жок. Шаарыбызга берип турган көркүнө сөз жок. Бирок айтайын деген нерсе, канчалык көрк берип турса да, жарык бербегенден кийин, шаарыбыздын жолдору капкараң болуп тургандан кийин, анын пайдасы барбы жокпу деген да суроо туулат да. Себеп дегенде бул жол чырактар, светильниктерби, прожекторби деп айтабызбы, кандай деп айтабыз билбейм. Ушул нерселерди биздин шаарыбыздын жана Кыргызстаныбыздын жетекчилери Кыргызстанда сарпталып жаткан токту, светти экономдойбуз деп жакшы ниеттер менен күн энергиясынан жолдор жарык болуп турсун деген мааниде бир топ акчалар бөлүнөт да. Буларга койгонго канча адам убара жасап, оңдоп, түзөп, установка кылганга да бир топ адам убара. Бирок ушуну тендерден дейбизби же болбосо кандайдыр бир жолдор менен жасап жаткан бир адамга ишенип берилет. Ошол адам ушунча элдин баардыгынын эмгегини, мамлекеттин бюджетини баалабагандай көрүнүштө болуп калганбы деп ойлойбуз да. Себеп жакшыраагын алып келип койсо бүт баары жакшы болобу деген ойдо. Ошого өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдирип койсоңуздар. Урматтуу шаарыбыздын тургундары, жетекчилер, эгер мүмкүнчүлүк болсо, балким мен туура эмес айтып аткандырмын. Ушундай жолдорубуз негизи эле караңгы болуп жаткан учурда ушунча көп расходду кетирип, чыгымды кетирип, бирок ушундай болгон жарыктардын жанып жатканына күбө болуп
карап койсоңуздар дагы да жакшы болот эле.